Бүгін 11 октябрда Кыргыз Республикасының Министрлер кабинетінің төрағасының орынбасары, УКМК төрағасы Камчыбек Ташиев Ош облысының Карасу районының Мады айылындағы 2 тұрғынға жаңы үйдің ачкычтарын тапшырды. Қандай қызым? Жақсы ма? Bizne kesip yaktın akşamı koyun ha? Bak En kişine kızı. Ha sen oğlu ha? Ha молодец. Ulu kızım. Ha kızım. ben bulu ulu. Ha жақсы бала. Oğlan da sizden uçlaşamayız. Gerçi. Diyorum şaşırdım. Ha молодец. Sa қандай болып қалды үйіңе? Соның соның. Жақсы болып қалды ма? Соның Ha жақсы. Şu sizlerдің үйіңерді құрып қойдым, барып көріп беріңізші деп Таймурас сұранды эле, ошого бүгүн убактымды бөлүп атay келдим. Үйгөр куттуу болсун. Ушундай ушул жерден жакшылыктар болсун, бала чакаңыз чоңоюп, ден соолукта болуп, ойноп күлүп жүргүлө. Мына сабыр кылсаңыздар, Кудай кааласа Алла Таалам берет деген ушул. Алла Таалам берет десе эле ойлошот. Kaçan kolum alıp gelip beredi ekan. Mına Kudayım üşüntüp akırın uaktısı kelgende süygön pendesine özünün belegin beret. Ошол белектердин бери мына бүгүн алып атасыздар. Десе отто болгула. Рахмат жон. Балдарыңыз жакшылап чоңойсун. Жакшы эле курулдубу? Aytal bayısı. Manirovkası da жақсы, Dışarı ben bir yaktın atası oldum. Ha, жакшы келди. Kim bu? Bir kızım üyesi kaçıp gitken. Ben oylaşı bugün yolda bir antarı aldık şetçem. Ha, baykuş. Bu жерде үйүңөр бар белем мурда эсми? Ооба, бул жерде үйүбүз бар эле, ошо кантамдан Eşik калган. nerede de? Sergep Үйүңөр жаман болуп калды эле. Үйүбүз жараксыз болду. Ошондо эми эмне болобуз деп ойлодуңуз беле? Ондай ыйлап кантип өзе алайым, кантип эткенбиз деп ыйлап отурат элек. Алла таалам сиздерди себеп болуп жөнөттү. Алла разы болсун. Чоң рахмат сиздерге. Балдарыңыздын үпөлөсүнүн атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат чоң. Сиздерге буйурсун. Рахмат. Жакшылык болсун, буйурсун. Biz dağı suyunçumuzda Sigol'un razımızda, Taybiratlar'ın razımızda geldi. Aytıp jestiyadayız. Onu bir Kuday bilet, Kuday sizlerge jardan beri şu yüzü sal verdiler. Bugün hoşçunla zimde oturasınlar. Çoğun rahmat, bin mertebe rahmat деп oturabız. Жакшылыктар болсун. Barçamız varken tez oturabız yani. Бул пендеде эмне деп жашайт? Пенде бул жашалганда мына ар бирибизге пайдабыз тийсе экен. Бири-бирибизге ушу оор малды бирибиз жөлөсөк таясак экен деп өстүрөт адам баланы. Мына кызыңыздын дагы неберелериңиз көп экен, Кудай кааласа ушулардын арасынан дагы жакшы адамдар, жакшы балдар чыгып калат. Амин, амин. Биз деле ушу көп үй бүлөдөн өскөн, 11 баланын арасынан өскөн атабыз сизге окшогон дыйкан, апабыз дагы баатыр эне ушундай адамдар эле. Кыйналып, кысталып, эки бөлмөдө жашап өскөнбүз бардыгыбыз. Кыйналып жүрүп. Мен эсимде бар, атам ошол өмүр бою айтып өттү. Күз маал, ушундай күз маалында үй салып, ошо 2 комната үйдүн үстүн жаба албай, жамгыр жаба бергенде анан ушу үйүн жаба албай отуруп калыптыр. Отуруп калсадан ушу айылыбыздагы бир ушу ыймандуу бирөө кой, ушул жетим монтип калып кетиптир деп үйүнүн үстүн жаба берген экен. Ошону өмүр бою айтып өттү. Өмүр бою айтып өттү. Балам колуңан келсе бирөө ушу атам эмут үй салып берет деген деп ойлобойт эле да. Колуңан келсе ушу үйүнүн үстүн жаба бер деп айта берчү эле. Ушу элдин үйүнүн үстүн жаба бер, шыйпырын алып бер деп эле безилдеп айтып өттү. Ошол нерсе мына мен азыр кичине кубанып турамын, толкунданып. Şu balama ötkönüne, balam ушинтип жардам бергенине кичине сүйүнүп атам. Рахмат чоң. Үйдү көрүп чыгайлан да. Рухсат берсеңиз. Келиңиz, мына сизге, мына күлүч. Ушул үйүңүз куттуу болсун. Үйүңүз куттуу болсун, жакшылыктуу болсун. Калган үйлерден бар. Бисмиллахиррахманиррахим. Жакшылыктар болсун, а ушул үйдө. Жакшылыктар болсун, тойлор болсун. Мына балдарыбыз үйлөнүп, жайланып жүрдү. Небере чөбөрөлүү болуң жерде. Мына кармагым. Кана. Сонун үй болуптур, жаркыраган. Ona suyu zal uyu oldu. Ол камча кылжаш бул үй ылдый эле да.
Астын планировкасына деген түйшүк. Öyle Götürdüm. Жер чукур. Сыйканын Жерде бир топ мына үй көрүнө турганда, мындай бир аябагында. Мындай ылдый эле да киргенде, ылдыйышка мындай кирет элек. Азыр эми өтө көтөрүп жолдун үрүйүнө тегиздеди да. мен açık айтсам, мен өзүмүн айылда үйүм жок. Айылга үйгө келгенде атамдын үйүндө, баягы инимдин үйүндө турам да. Томусга айтышым керек, мага да бир үй салып бер деп. Мына жакта бар экен, bu жакта бар экен, ана. Шарттар бар экен. Бар жок. Бар. Сол болду. Это мне var. Бул жак жана турганы менен кухнясы. Кухнясы менен экен. Сол. Как раз жак сону болуп тур да. Печкасы бар экен. Кухнялары бар. Сону болуп тур. Берсем шулер, жаш үйлерден болсын, болсын, мисал берген строительдерге дагы, ошо Каймуратка дагы, биздин Шайышка дагы ошо чоң рахмат денсаулыктуу болсундар. Рахмат. Үйүбүздө ушул эми баягы кырсык болуп, сел келип, өзүңөр билгендей эле ошо элдин апаты менен элге келген апат биздин үйгө деле кошо тийип, ошол үйүбүз жараксыз болуп калды. Ошентип отурганыбызда Кыдыр Шайыштын баласы Таймураз келип, эже биз ушул жардам берип 2 үй салып беребизди, көрүп жүрөбүз деп менин үйүмдө көрүп кеткен. Келип анан эже сизге жардам берип, сизге салып бере турган болдук дегенде ушул сүйүнүчүмө чексиз сүйүнүп отурганмын. Ошо 2 айда салып берет деп айткан сөзүнө туруп, күн сааты менен 2 ай, ровно 2 айда бүтүрүштү. Өзүм ушул жерде кошо жүрүп, аралашып карап жүрдүк. Аябай мындай бекем, прочный, орусча айтканда прочный кылып салды. Бар жогун сапаттуу кылып салды. Мен ыраазымын, рахмат чоң, Аллах ыраазы болсун. Ошол адамдар бизге бирди берсе, Аллах мекеселеп кайтарсын. Биз эми ушул балдарыбыз менен дуа кылып атабыз. Эми бизге азыр бул жерде кандай үй салып берген болсо, Аллахым бейиштен будан да экеселе үй салып заңгыратып ошол адамдын үй бүлөсүн, бала чакан эрлери менен күтүп алсын, эми даярдап койгон болсун деп сүйүнүп отурабыз. Рахмат чоң. Ушул жылдын июль айында аталган аймакта сел жүрүп, турак жайларды жараксыз абалга келтирген болчу. Жалгыз бой эне 4 баланын апасы Айзат Акбаева жана айылдын дагы бир тургуну Салмырбек Үтүровго Таймураз Ташиев өз каражатынан жаңы турак үйлөрдү куруп берерин айтып, курулуш иштери мындан 2 ай мурда башталган болчу. Булар номерин алган, телефон бар да. Номерин алган, бүгүн башташты. Бүгүн башташты. Бүгүн сош кылып берсек. Машинасы экен. Мусусумен чалып кеткен. Маада айылынын тургуну Салмырбек Үтүровго да айылдыктардын катышуусунда жаңы турак үйдүн ачкычын Камчыбек Ташиев тапшырды. Ким? Рамил? Чоң жигит болгон, жакшы жигит. Кандай курулду? Жакшы курулдубу? Көңүлдүүдөй болдубу? Мен бир видеодон көрүп калдым эле баягы сен жаңы сел алганда ушу зээнин кейип, эми не кыламын эми үйүм талкаланды деп турган экенсиң. Мына Кудайым бар экен, Алла Таалам насип кылган экен. Мына жакшынакай кылып үй кайрадан туруп калды, эми ушу буйурсун, десолто болгула, бала чака менен, мына аксакалдар менен, тууган урук менен кошо ушул жерде өнүп өсүп, балдарды үйлөп, жайлап, той топурлар болгон жакшы үйлөрдөн болсун. Жакшы үйлөрдөн болсун. Qana, kelin. Bismillahirrahmanirrahim. Kelin. Kuchyalar bir yoqda. Kuchyasi mana. Kuchya shu joyda. Pechkalari. Sonunda. Sel gelip selden şu uyubuz ulap çıkın.
Odan keyin эле 1-2 күндөн кийин Таймур Асташиевдин уулу келип, Таймур Асташиев келип, ошо 2 айда үйдү бүтүргүлө деди. Кудайга шүгүр, мына Ташиевдин үй бүлөсүнө Алла разы болсун, 2 айга жетпей почти үй бүттү. Алар кирип жашап атабыз. Алла разы болсун. Бардыгы бүтүп, бардыгы ордуна келди. Ар бир ата-эне балам жакшы болсо экен деп ойлойт да. Кудай кааласа, Кудайга шүгүр, мен бүгүн ушу баламдын кылган иштерин көрүп разы болуп отурамын. Тигил үйдү да көрдүк, бул үйдү да көрдүк. Ошо башында ушул жерде суу алганда ошондо мен бир үй куруп берем деп кеткен. Келсем 2 үй куруп коюптур. Эми балдарыбызды жакшылап тарбиялашыбыз керек. Балдардын баардыгы ушул элге, журтка күйүмдүү болуш керек. Мен ар дайым балдарыма айтамын, ушул чынчыл болгула, акыйкатчыл болгула, кайрымдуу болгула деп, ошолордун бир үзүрүн алып көрүп отурабыз. Мындан ары дагы ушу элге кайрымдуу болсо экен деген үмүттөмүн. 2 турак жай тең жашоо үчүн зарыл болгон бардык заманбап шарттар менен камсыздалган 5 бөлмөлүү үйлөр кыска убакытта сапатына өзгөчө көңүл буруу менен курулду. Жаңы үйлөрдүн ээлери жана айыл тургундары ыраазычылыгын билдиришип, ак батасын берди. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион.